Аталган объектни толук кандуу бүткөрүү вазифасы жүктөлгөн Жалал Абад курулуш монтаждоо башкармасыналар учурда эң орчундуу делинген авиадугунун же каналдын асма бөлүгүнүн таянычтарын бекемдөө менен алек. Узундугу 45-50 метрге чамалаган ал жогорку сапатта жасалбаса, төгүлгөн мээнеттин текке кетери турулуу. Андыктан анын түбөлүктүүлүгүн камсылоо максатында өтө тыкан мамиле жасалууда. Жумушубуздун үчтөн экиси бүтүп, азыр үчтөн бирине баштап турабыз. Кудай буйрса жазда бетон жумуштары башталат. 7 экскаваторубуз бар, 6 самосвал, 2 бульдозерибиз бар. Каржылоо жактары жакшы, Кудай буйрса, зарплата бардык жумушчулар ыраазы. Азырынча пока проблема жок, Кудайга шүгүр. Жогордагы иштен тышкары узундугу 5 чакырым Куланак каналын казуу бүтө жаздап калды. Алдыда бетон төшөө жумуштары бар. Бирок муну айта салыш оңой болгону менен аткарууга келгенде тоскоолдуктар жетишерлик. Айрыкча чоп аралаш жер кытышынын катуулугунан техникалардын бузулуп калуу кооптуулугу чоң. Өз кезегинде мындай жагымсыздык эмгек ыргагын басаңдатпай койбойт. Азыркы өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жер терең казылат, бийиктиги 10 метрдей болот. Бул жерде да бир кыйынчылык маселе грунт, скальный грунт чыгып атат. Анан скальный грунт чыгып, атайын взрывниктер келип, ушул жарып, кичине курулуштун немеси баягы мурда караганда эмерээк болуп атат. Но бирок бул деле баягы графиктин негизинде жүрүп атат. Келечегинде Нарын жана Актылар райондорундагы 5 айылдын 5200 гектар аянтын сугат суусунан кем кылбагандан тышкары дагы 2000 гектар жерди өздөштүрүүгө мүмкүндүк түзгөн канал үнөмдүүлүгү менен өзгөчөлүү. Биринчиден, андан агып өтүүчү суу бүгүнкү иштеринин 30% аяктап калган Куланак кесинен берилсе, экинчиден кубаттуулугу секундасына 7,5 метр кубка барабар ага эч кандай деле кошумча күчтөрдүн жана каражаттардын зарылчылыгы жок. Салыштыруу иретинде ушул кезге дейин жергиликтүүлөрдү нымдуулук менен камсыздап жаткан Куланак суу насос станциясын айталы. 60 жылдан бери калк кызматындагы аны тейлөөгө жыл сайын мамлекет казынасынан 15 миллион сомдон бөлүнөт. Ал эми курулушу 400 миллион сомго бааланган жаңы ирригациялык түйүндүн ишке кириши менен өйдөдөгү сума дээрлик 3,5 эсеге чейин кыскарары бюджетке сезилерлик эле жеңилдик. Дейингиси акыркы кездери Нарын облусунда чыгашасы алдаганча ыкмаларды колдонууга басым жасалууда. Маселен, быйыл тамчылатып сугаруунун жана бетон жайылмаларын төшөөнү колдонуу мерченделген. Жалпы биздин Нарын облусу боюнча 60 000 метр квадрат бетонный полотнону алгантабыз. Ошо ар бир райондорго 10 000 метр квадраттан кем эмес. Бирден чакан каналдарын ошо бетон төшөө менен жасагантабыз. Бул эми жаңы чыкты, бул бетонный полотнодагы. Келечеги ушу заводу курулгантат. Ошондой эле Теңир Тоо жергесинде жыл соңунда Кочкор районундагы Шамшы БДР жана ага коңшу Жумгалдагы Түгөлсай БСР элеттиктердин сугат сууларына муктаждардын канааттандыра баштайт. Натыйжада облустагы 9494 гектар аянттын нымдуулугу кыйла жакшырат жана 5306 гектар жер өздөштүрүлөт. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын району.